Салам кыздар. Азыр биз бүгүнкү сабакта биз сиздер менен коаланын брелок коала токуйбуз да. Азыр биринчи кезекте биз сиздер менен коаланын кулагын токуйбуз. Бизге бир сизде кандай жип болсо ошондой түстө жип, жипке жараша илмек. Биз эмне кылабыз? Экөөнү тандап алгандан кийин биз амигуру мишекчесин жасайбыз. Амигуру мишекчеси жөнүндө сабакты мен жөнөттүм сиздерге. Көрөсүз, ошол жерден кайталайсыз. Дагы бир айтып кетейин анда, бир колуңузга оруп аласыз дагы, мындай X болот. Мындай көтөргөнүңүздө биринчиден түбүнө киргизип алып, экинчини алып, мына бурап алдым дагы мен. Кой бердим, шакекчени кармап турамын. Бир жолу жылмакай илмек жасап алабыз. Мынакей. Жылмакай илмек жасап алдык. Ушул шакекченин ичине токуйбуз эми. 6 жөнөкөй мамыча токуйбуз. СБН. Орусча айтканда 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми болот. Санайбыз. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына менде 6 болду. Эгер адашып кетсеңиз, бул жердеги колосокторду санайсыз. Мына 2 катар болуп турбайбы? Ушул 2 катар санайсыз. 1, 2, 3 ушундай кылып, 6-ны санайбыз дагы. Жипти тартабыз эми. Жипти тартканыбызда мына бизде мындай жарым полукруг пайда болот. Эми бул кругду эмне кылабыз? Бириктирип алабыз. Эң биринчи столбик без накидага киргизип, 2 жиптен өткөзүп, илип алабыз дагы. Мына бизде тегерекче пайда болду. Эми биз ушул жерде адашып кетпеш үчүн атайын өзгөчө бир жип же болбосо биз эмне коюп алсак болот. Башка түстөгү контрасттуу жип колдонсок болот же болбосо маркер колдонсок болот. Мисалы мен азыр мына бөлөк түстө жип коюп алдым бул жерге адашып кетпеш үчүн. Кийинки катарга өтүп баратабыз. Биринчи кыска жибибиз керек эмес. Мына буну кошо бекитип салсак болот, бул жака бекитип кетсек болот же кыскараак кылып кесип койсок болот. Эми эмне кылабыз? Караңыздар. Биз биринчи азыр бизде жалпысынан санасаңыз сизде бул жерде 6 болуш керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына 6 кольцо амигурумиде токулган 6 жөнөкөй мамычаны биз ар бирине 2ден салып токуп чыгабыз. Ошондо бизде жалпысынан 12 мамыча пайда болот. Ошондо ар бир мамычанын ичине прибавка кылганыңызда 12 мамыча пайда болот. Караңыздар, мынакей. Ар бир мамычанын ичине биз азыр мүмкүн болушунча жайыраак түшүндүргөнгө аракет кыламын. Ар бир мамычанын ичине биз 2ден токуйбуз. Мына 1, 2. Көрдүңүзбү? 2. Эми 3, 4тү бул экинчиге салабыз. Жөнөкөй мамыча токуп жатабыз. Столбики без накида. Бүгүн өттүк, ошол теманы. 4 болду, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Көрдүңүзбү? Ар бир мамычанын ичине 2 жолудан салып чыгып атабыз, 11, 12. Мынакей салам. 12 болду. Бул катар дагы бүттү. Эми жипти жогоруга белгилеп алабыз дагы. 3-чү катарга өтүп барабыз. 3-чү катарда кандай кылабыз? Бир жөнөкөй мамыча токуйбуз. Мына бир жөнөкөй. Эми экинчисине кошумча кылабыз. Кошумча дегенибиз бул прибавка. Мына 2, 3. Мынакей биз 3-чү катардын 3 мамычасын токудук. Эми дагы бир жөнөкөй, бир прибавка. Көрдүңүзбү? Мына 2 жолу болду. Эми бир жөнөкөй, бир прибавка. Ушул комбинацияны сиз 6 жолу кайталайсыз жалпысынан. 6 жолу кайталаганда бизде 3-чү катарда уже 18 мамыча пайда болуш керек. Адашып кетсеңиз кайра санасаңыз боло берет. Сөзсүз санаңыз да. Адашып кетпеңиз. Адашып кетсеңиз кайра жандырып алып, кайра башынан токуңуз. Аракет кылса сөзсүз түрдө окшошот, кыйын эмес. Көңүлүңүздү коюп үйрөнүп алсаңыз болот. Мынакей 3-чү катарыбыз дагы бүттү. Эми 4-чү катарга өтөбүз. 4-чү катарга өткөндө биз 2 жөнөкөй анан бир кошумча кылабыз. 1 жөнөкөй, 2 жөнөкөй. Бир кошумчаны мына 3-чүгө 2 жолу салып токуйбуз. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, анан 3, 4тү бирге кылабыз. Ушул комбинацияны дагы 6 жолу кайталаганыңызда сизде 24 мамыча пайда болот жалпысынан. Кааласаңыз видеону көрүп туруп жазып алсаңыз болот. Биринчи катар, экинчи катарда эмне деп атат депчи. Азыр мен сүйлөп атып адашып кетпейин деп карап токуп жатамын. Себеби сүйлөп түшүндүрбөсөм түшүнбөй калышыңыз дагы ыктымал. Андыктан кыздар сөзсүз түрдө бир жолу көрүп эле койбостон 2-3 жолудан көрүп, андан да көп көрсөңүз болот. Канчалык көп көрсөңүз ошончолук көзүңүз канагат дагы үйрөнүп аласыз. Мынакей биз 4-чү катарды бүттүк. Бизде 24 мамыча болду. Эми 5-чи катарга өттүк. 5-чи катарда биз эмне кылабыз? 1 жөнөкөй, 2 жөнөкөй, 3 жөнөкөй. Эми 4-5ти эмне кылабыз? Кошумча кылабыз, прибавка кылабыз. Дагы 1, 2, 3. Мынакей. Эми 4-5ти 1 кылабыз мындай. Дагы эми ушундай кылып кыздар, ушул комбинацияны дагы 3 жөнөкөй 1 прибавканы дагы 6 жолу кайталаганыбызда бизде жалпысынан 30 мамыча пайда болот. Азыр биз сиздер менен бул жерге чейин өзүбүз токуйбуз. 3 жолу жөнөкөй, 1 кошумча кылып мына жерге чейин токуйбуз, 5-чи. Азыр биз сиздер менен мына 5-чи катарды бүттүк. 3 жөнөкөй мамыча, 1 кошумча кылып токудук, Эми 6-чы катарда эч кандай өзгөрүүсүз
жалпысынан бизде бул айланабызда 30 мамыча пайда болду. 30 жөнөкөй мамыча бар азыр. Ушул 30 жөнөкөй мамычаны мына азыр айландырып, эч кандай өзгөрүүсүз, кошумча алымчасыз жөн гана бир айландырып токойбуз. Айландырганда морeki 2 стенкадан алабыз. Көрдүңүзбү кандай токуп жатам? Мына көрдүңүзбү, колосок болуп турат. Мына бул экөөнөн өткөзөбүз. Бул экөө. Көрдүңүзбү мына. Азыр мен 6 катарды бүтүрүп жатам. Жөн гана эч өзгөрүүсүз 30 мамыча токойбуз дедим. Мынакей 30 мамычабыз бүттү. Эми 7-катарга келгенде эмне кылабыз? 7-катарга келгенде уже кыскартып баштайбыз. Мына бул жипти мен айткандай же катып кеттиңиз, же кесип коесуз. Эми эмне кылабыз? Караңыздар. 1 жөнөкөй мамыча, 2 жөнөкөй мамыча, 3 жөнөкөй мамыча. Эми кыскартууну үйрөнөбүз. Мына 2 стенканын бирисин алдык. Экинчи бирини киргизип кармап турабыз. Экинчисинен дагы мындай кылып биринчисин гана, биринчи гана стенкасын алабыз. Көрдүңүзбү? Мына илип алып, экөөнөн тең өткөзүп, анан мына экөөнөн өткөзүп коебуз. Бул кыскартуу болду. Эми 1, 2, 3 жөнөкөй мамыча токуп туруп, дагы бир кыскартуу токойбуз. Мына караңыз азыр. 1, 2, көрдүңүзбү? Бирден стенканы алып алдым дагы. Мынакей. 2 катардын биринчисин гана алдым. Дагы ушундай кылып бул катарды биз 3 жөнөкөй мамыча, бир кыскартуу менен катардын акырына чейин ушундай кылып токойбуз. Кыскартабыз. Эми ошондо бизде жалпысынан 30 мамычадан 6 жолу кыскартканыбызда 24 калат. Эми караңыз, мен азыр кыскартып бүттүм. Биз бир катар азыр сиздер менен бир катар жөн гана 24 мамыча токуп чыгабыз. Ушул кругду айлантырам. Негизи оюнчукту биринчи экинчи сабакта токуп кетүү башталгыч группа үчүн бир аз кыйынга турат, себеби алар кантип кармаганды, кантип алып кеткенди бир аз кыйналат. Ошондуктан мен бул видеону сиздерге жөнөтөмүн, өзүңүзгө сактап аласыз, кайра кайталап көрүп аткарсаңыз болот. Азыр биз жөн гана бир катар 24 мамыча токойбуз. Мынакей. Анан эмне кылабыз көрсөтүп берем. Бул биринчи кулагы гана. Менен брелок коаланын. Коала кандай жаныбар экенин билесиз, дарактарда жүрчү, жалбырак жеген, Австралияда көп кездешчү коала жаныбары. Биз бул жаныбардан азыр сиздер менен эмесин брелогун жасаганды үйрөнөбүз. Мынакей. Эми 24 мамыча жөн гана токуп алдым. Токуп алгандан кийин биз мындай кылып бүктөп кармайбыз дагы. Эми 4 катарды бириктирип алып, мындай кылып ушу экөөнү бириктирип токуп чыгабыз. Мына 2 катарды, мисалы үчүн бул жерде 2 стенканы киргиздим, кийинки 2 стенкага киргиздим. Мынакей мамычанын ошондо жалпысынан 4 мамычадан өткөзүп алып, биз 24 мамычадан биз азыр 12 мамыча алабыз. Бул сиздер менен биздин биринчи кулагыбыз болду. Сиз азыр ушул сабакты көрүп, биринчи кулагын бүтүп, дал ушундай кылып дагы бир кулак токуйсуз. Анан башын токойбуз, сиздер менен. Мына азыр бүттү. Мына мен 12-ни токудум. Бул жебизден бизге кереги жок. Сиз эмне кыласыз? Бул кулагын биз башына тигебиз, ошондуктан бир аз узунураак кылып катырып коесуз бул жактан. Мына чыгарып алып коебуз. Бул жип бизге кереги жок, аны кесип коебуз. Көрдүңүзбү? Биз азыр сиз менен коаланын кулагын токуп алдык. Мынакей. Ушундай кылып дагы бирди токойсуз.